Assalamu alaikum. YouTube görüşçüler, assalamu alaikum. Qadamjay жаңылыктары YouTube kanalının katılımcıları. Bugün biz Oş oblastının Noqat rayonunun Qulatov ayыл hökümetinin Akterek degen ayıldan sizlerge көрсөтүп darılatабыз. Бұл азыр менин артымда турган мектепке келдик. Келдибек Колдошев атындагы мектеп экен. Бұл жерде бүгүн Курман айт. Kurman aytты бардык ушул айыл өкмөттүн ушул Актерек айылынын жашоочулары, айыл өкмөттүн жаштары демилге көтөрүп, өз жандарынан акча чогултушуп, дөмөрчү болушуп, элдердин салымы менен бул жерде чоң айтка карата иш-чара өткөзүлүп аткан экен. Ошону сиздерге азыр тартып көрсөтөйүн деген ниетте ушул жерге мейманга келдик. Кана эми чогуу болуңуздар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бардык мусулмандардын Курман айт майрамы кут болсун деген жазуу менен бизди ушинтип күтүп алышты. Ассаламу алейкум. Бул жерде жакшы иш-чара болуп аткан экен. Жакшы, рахмат. Кирип барайлык. Бул жер ушундай өзгөчө Актерек айылы өзгөчө экен. Абасы салкын. Жал совхозунун Кулатов айыл өкмөтүнүн Актерек деген айыл экен. Бул жерден Авширатага 12 километр гана калат экен. Авширата эс алуу жайыга. Турганы менен таанышык. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Өзүңүз тааныштырың. Мен ушул жердин тургуну болом, Актерек айылынын тургуну. Ушул жердин жашоочусу. Биздин эл ушу чогулуп, жылыга ушундай Курман айт өткөзүшөт. Былтыры чогуу Бөкөнбайда өткөзгөн эдик, бул ушу Колдошевде өткөзүп атабыз. Өтө элдин маанайы жакшы, оюн күлкү баардыгы жок бекер. Бул Курман айт мындай аза күтүү күнү эмеспи? Кантип? Жок, аза күтүү күнү эмес, бул тириктердин майрамы. Кандайбы? Биздин башчылардан эшитип келдик. О аза күтүү болгондой тур келбейт экен. Азыркы кезде мына ушулга чейин мурдагы жылга бардык эле жерде ушу Курман айтты аза кылып батасы барлар жана өткөзүп жүргөндө. Ооба, азыр ондой эмес эми. Жаңылык. Тириктердин майрамы мында келди. Бу эл өзү. Демерчилер да бар. Бар. Kulluk barchaga baravar bo'lsin. Mening atim Toqur. Bugun bu yerda qanday ish-chara bo'ldi? Bu yerda Qurban aytning nishoniga Alloh taolaning buyrug'i bilan Qurban ayt bo'ldi. Shuni Qurban aytdi, aytib chiqdi. Shuni uyushtirgan yoshlarga, eli o'ziga cho'ng rahmat shu baldarga. Shu baldarning umrlari uzun bo'lsin, densoqliklari yaxshi bo'lsin, ishlariga rivoj bersin, topgan tutganlarga bayz baraka bersin. İşlariga uyushtiruvchilar bo'ldi. Yoshlar Qurbanды qilib berdi. Qurban ayt bayramıga uyushtirib, o'sha ayıldan aqsoqollarına, ellerine özlerinin salımını qo'shib, bayramdık to'y qilib berishdi bugun. Bu bollardan bar ata-enelerine, ana uyushtiruvchilarga aytarız, bardig'iga rahmat, umrlar uzun, densoqlar yaxshi bo'lsin, o'sha жашаган келиндер менен кошарып кошо калсын, уулулап кыз чыгарсын, каалаган жакшы максаттарга жетсин. Бардыгына рахмат ушу балдарга. Мурдагы жылдардагыдай аза күтүү күнү болгон жокпу? Жок, баштагыдай болгон жок. Себеби ошол неменин айтканга караганда, ошо кыскартылды. Баштагы жылдарга салыштырмалуу кыскартылды. Жакшы. Себеби ошо өзүбүздүн жетекчилерибиздин айткан немелерин аткарып атат. Элдерибиз ошо көнүп атат барган сайын. Бирок кыскарды. Men Jusupov Turg'unboy mana shu Qulbarak mesjidining imomi bo'laman. Allohim mana shunday shularni ko'rgazganiga Allohga chek shukrlar bo'lsin, chek hamdlar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamga salovat salomlar bo'lsin. Allohim mana shu elimizga, yurtimizga intimog' rishkalik bersin, baraka fayz bersin. Mana shu prezidentimizga ham rahmat. Mana shu prezidentimizning jorlig'i bilan mana shundaylarni uyushtirib o'tamiz, to'y to'plarda. Mana shu Qurbanlik bayrami bugun Xudo xolasa mana shunday yaxshi mana bilan bayramdadik. Bardı gellerge tinchlik, amanchilik bersin, xotirjamlik bersin. Bardığımızdakini de baxtlı yaşalar nasip etsin Allah'ım. Rahmat. Acaba bu başka ayıllarda, başka rayon şehirlerde değilik,
anda ötken yerlerde bir ölgen adamlar uyuyda uşunda merak ötkeşip ötüp da emin sizler bundan mektepte ötközsüzler bu qanday жақшылыкты жаңылык Bizge bu yılgı mına şu prezidentin jarlığı bilen jakşı жаңылыk boldu. Oza qarasa bundan keyin de jıldığa şunda ötkörünü Allah'ım nasip kılsın. Çoğunlarınızga rahmat, prezidentimizge rahmat, köp yaşasın. Başında jakşılıklardı kılay bersin, Kırgız elini jilgal yaşauga alıp barsın. Onun жақшы iş-çara bolup atkan. Hazır bizge aytiş boyunca bu yerde Kur'an jarış boluptur. Oşa yerge baraylık. ثم كلا سوف تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Inneke bu yerde hazır uşul yaşlardan demilgesi menen şahar ayıldın düt eli uşul yerge çoğuluptırlar. Inneke hazır ayıldın imamdары da Kur'an jarış ötküzüp atkan. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقال ذرة شرا يره. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Buna yıkıyor. Yıkıyor yıkıyor. iki kadar. Bir sene değil. Bunu üç yıl Ayıldın imamdары жақшы Kur'an жаттаған kızlardı tandap alıp ушундай кызыктыруучу сыйлыктарын берип إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Ana endi qizlarga belgilangan birinchi qanaqa 3-o'rin bo'ldi. 3-o'rin 200 so'm mana. Bilan yaxshi o'rnada ko'rsatdim. 2-o'rinda 300 so'm mana bo'ldi. Birinchi o'rinda bo'lgan o'zim so'ragan mana bizda 500 so'm aksiyali suyuq tashlangan. Keyin bu iş-çaradan maksat uşul kızlardı Kur'an'a bo'lgan qiziquvchisini arttirish bo'libdi. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره وما يعمل مثقال
زارق شر يره. Üçüncü yorumunu aldım. Üçüncü yorumunu aldım. Bana. Üç yüzden bahsedersin. Birinci yorum. İkinci yorum. Birinci yorumda birinci yorum alamadım. Kalganlarında var bu bunu endi kişilik olması oldu. Endi жақсылап жаттап болсақ, bundan da çoğura çoğun konkursa қатысады. Mesela şimdi kızlarda barbara жаттағылар, жаттайды қалды, сұра жаттайды. Ана кейін жоғары үйренуге қатысады. Айна қалды мысалы, Алла қабыл етсін барлығы. Менің балаларға құт болсын, mübarek болсын, балаларға mübarek болсын, құт болсын. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Бүгүнкү ушул майрам, бул эл үчүн уюштурулган майрам, бул айт майрамы, Курбан айт майрамы, булар тирүүлөрдүн майрамы дегендиктен ушуну уюштуруп, буну эл өзү көтөрүп чыгып, эл өзү көрүнгөн үйлөрдө өткөн инсандарга Куран окуштун ордуна ушундай кылып тирүүлөрдүн майрамына айландырабыз деп оюн зоокторду уюштуруп жаштарга. Андан тышкары ушу насихат элдердин келечегиге жакшыраак таасир этеби деп балдарга дагы чоңдорго дагы жакшынакай Курандын, диндин, өзүбүздүн тарыхыбыздын, өтүп кеткен бабаларыбыздын жолдорунан кошуп суроо жоопторду уюштуруп, буларга кызыктуу ар түрдүү белектерди берип, кыскасы элдин, кыргыз элинин тарыхын унутта калып кетпесин, келечекте ушундай майрамга айланып, ушундай нерселер көбүрөөк уюштурулсун, эл ушунун артынан жүрсүн деп, эл өзүнүн, жаштар өзүнүн тилек максаттары менен, өзүнүн үмүттөрү менен ушул нерселерди уюштуруп, келечекке жакшы кадамдар менен, жакшы шаңдуу нерселер менен эсте каларлык кылып аракеттенип уюштуруп жатат. Эми айтып кетсек, ушул Актерек айылында бардык элдин үмүт тилеги ушу биздин мектепте, Келдибек Колдошев атындагы мектепте уюштурулуп калды. Ушул жерде бир жакшынакай эми иш-чаранын эң кызуу мезгилин көрүп атасыздар. Андан тышкары сиздер күбө боло турган али кечке башталат. Аксакалдарды кадимкидей сыйлап жөнөттүк. Кадимкидей бул жерде Курандар окулуп, өткөндөрдүн эмесине жалпы эми азыркы мезгилде үйлөргө барып, үйдөгү майда чүйдө адамдардын ар бирине ысырапкерчиликти жоготуп, андан көрө ушул жерде эле бир топ болуп, ушул жаңысы тирүүлүктүн салтына айланган Курбан айт майрамын ушундай кылып тосушту, үлгү катары башкаларга дагы жайылтышка аракет кылат. Башка аймактарга караганда өзгөчө экенде, бүгүн аза күтүү күнү эмеспи сиздерде? Бизге кече аза күтүү күнү, анан кийин бүгүн дагы эле ошол Курбан айт майрамынын эмесинде ар бир үй бүлө өзүнүн туугандары менен, өзүнүн жакындары менен гана ошол жерде аза күтүү эме кылып Курандарды окутулуп эме болуп атат. Бирок жалпы эл үчүн дагы эле ошол мазарга барып туруп эрте менен, кечеги күнү эрте менен мазарга барып туруп ошол жерде жалпы бардыгы окутулган. Ал эми мына Курбан айт, бул тирүүлүктүн майрамына айлансын деп ушундай жаңы өзгөчөлүктөрдү киргизип атат. Мына окуяны түшүндүрүп бериңчи, бул жерде эмне болуп атат? Бул жерде азыр биздин эң негизги биринчи оюнубуздун шарапаты болуп атат. Бул жерде өткөн ата бабаларыбыздын тарыхый инсандардын ошол эле учурда дин жагынан дагы, Куран жагынан дагы балдарды жарыштырып көрүп атышат. Ким динди, Куранды жакшы билет, ошолор жогорку орундарга чыга берет дагы жакшы сыйлыктарды алышат. Бул деген сөз ошол сыйлыктын эмелери. Эми анан калганы ошол окуучуларга, жалпы тургундарга, жаш балдарга бекер мороженалар таркатылып атат. Бекер морс ичип жерде. Анан бир көрүп атасыздар, бу жерде батуттар бекер ойнолуп, ушул нерселер. Булар азыр жаштар үчүн. Эми азыр 1-2 сааттан кийин орто жаштар үчүн өтө сонун оюндар уюштурулат бул жакта. Рахмат. Мынакей урматтуу, мен азыр бир нерсеге күбө болдум. Ушул жерде бүт жаштарга тең бекерге мороженое таркатылып атат экен. Эң кызыктуусу ошол демөөрчүлөрдүн артынан бекер мороженое жаш балдарга бардыгы курсан. Жаш кары дебей, чоң кишине дебей. Мына шорва аштан кирбей калып атат ичкенде отургандарга.
Mineke xursandchilik. Bismillahirrahmanirrahim. Men atım Abdullah, Orçul Akterek ayılının turgunu. Bugün bizde Akterek ayılında bugün şunday bir çoğun işler ötüp atat. Bu ağza bu endi birinci uyuşturmada bu nemede Akterek'te bu terim narjaqda ötüyorsun. Körü dostlar az жақсы alır mayram bardığı. Endi bunun maksatı ушул Курбан айты майрамыбызды ошо мусулман адамдарга биз тугандарга кичине баягы жайылтуу жаштарга дагы ушундай түшүнүк берүү түшүнсүн ушул биздин жаштар уже Курбан айт деген майрам бул биздин мусулмандардын эң чоң майрам экенине ошондой түшүндүрүш максатта ушундай иш-чара өтүп атат. Эми жакшы алганда адамдар баардыгы кызыктуу оюндар уюштуруп атат. Куран жарыктар, суроо жооптар, жана спорттук иш-чараларыбыз да өтүп атат. Ошонун баардыгы ошол энди биздин майрамыбызды кичине бир сандуураак өтүш үчүн ошондой кылыш үчүн ушундай иш-чаралар өтүп атат. Энди баардыгыңыздарды иншалла Курбан айттын майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Баардыгыңыздарга ийгилик, тиричтик, аманчылык болсун. Кыргызстаныбыз өнүккөн, өскөн ушундай ынтымак ар дайым бизде болуп турсун. Ошону гана тилейм. Баарыңызга ассаламу алейкум ва рахматуллах. Элдердин кабыл алуусу өтө жакшы. Баардыгы өтө мындай түшүнбөстүк жок да, баардыгы майрамдык маанайда эле. Аллага шүгүр ушундай бир мындай мисалы башка майрамдарга бизде калыптанып калган майрамдарга караганда азыр жакшы мындай. Жакшы элен. Bunun dagы бир максаты ушул болду. Баягы мурда баягы только айтта өлгөн жерлерге айтташ ушундай бизде салт болуп калган. Азыр энди ошол салтты жоюп ушундай бир бардык элдерди чогултуп бир ушундай билигиш ошондой айт бул майрам экенин өлгөндөр же алга күтө турган эмес экенине мындай түшүндүрүш үчүн ушундай бир майрам өтүп атат да. Ошол элдер да жакшы маанайлады. Mineke hurmatly көрүүчүлөр, бул жерде өзгөчө экен. Ушундай өзгөчөлүктү бардык эли журтубузда, бардык айылдарда, бардык район шаарларда ушундай таркатыш керек. Минеке көрбөйсүздөр мына. Бекер мороженое таркатып атат экен. Элдер бардыгы майрамдык кайгырган, ыйлеген адам жок. Аза күткөн адам жок. Майрам болуп атат. Кадимгидей майрам. Ушундай бүт элге, бүтүн областтар аймагында, бүтүндөр шаарлар аймагында жайылтыш керек. Ушул жакшы иш-чараны. Assalamu alaikum. Qandaysizlar? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalom. Бексултан. Ушундай иш-чара болуп атат экен. Майрамыңыз болуп. Рахмат, бирге болсун. Ушундай жандык союп, булар ой пикир демилге кимден чыкты? Элден. Бүт элдерден, жаштардан аякча. Жерлер. Ошол бүт төгүрөктөгү жаш тургундар, Актерек айылында элдин тургундары. Бүт ошол жердин жашоочулары, ушулар, темөчүлөр. Алла тилейбиз дейбиз, баарыбыз майрамыбыз менен. Майрамы менен баарыбыздын майрамыбыз айтыбыз майрек болсун. Ошо. Саламат болуңуздар. Мынакей азыр биз бөкөй өлчөлөрдөн интервью алдык. Minakey. Hazır bul iş-çaralardın bardığının demilgesilerini, sponsorlarını boşa oy jatkan uçur eken, boş bolgon uçurda men şu
uyuşturuculardan bir interview alabız buyursa. Assalamu alaikum. Kırgız elim, benim adım Quvonishbek, Ermatov Quvonishbek. Biz şu bugün bıyık Kurban Ayt bayramında üşintip bayramga aylandırıp buradagı eski saltты koldobay, aza kütbey bugün muna bayramga aylandırıp ötkөрüp otabız. Mektepte şu ayıldın jaştары çoğulduk, barыбыз çoğulup şu jerde jakşı bir maksatta şu elibizin birimdigi üчүн мындай жакшы демилгелерди. İdeya Demirge kimden çıktı? Бул ой пикир идея демилге şu жаштардын арасынан чыкты. Жаштар бардыгыбыз чогулуп, бир келишимге келип, анан көрүп атпайсыздарбы азыр. Өлгөн жерлерге барсаң, согум союлуп, ысырапкерчилик, анан кээ бир адамга билинбейт экен, кээ бир адамга кыйналат экен. Ошондой болбосун деп, ушул жерде чогулуп, эл өз биримдикте ушул майрамды уюштурдук. Баягы азаттı ölüge çıkan illerden bir salım bolabı je özüңүздөр uyuşturasыздар. Бул жерде ошондой жерлерден да салым болуп атат. Бүгүн дагы бул жерде бир байкебиз келип, бизге атасынын жылдыгын өткөрмөкчү экен. Бүгүн ошол жака өткөрбөй, бул жерге идиш аяк алып берип, бизге ушундай спонсорлор болуп атат. Арабыздан спонсорлор чыгып атат. Көп бизди колдогон. Ушундай ушул зыяпатты өткөрүп атабыз. Муну аксакалдар кандай кабыл кылды? Аксакалдар жакшы кабыл кылды. Аксакалдар келип, мына бизге конок болуп, мыйман болуп кетишип атат баардыгы. Рахмат сизге. Алла разы болсун. Жолдар! Майдан! Жиргол! Sizler korunmayı tutasınlar. Assalamu alaikum. Arkadaşlar. Minekey. Bütün uşul ayıldın elleri, ayıldın aksakaldары, ушундай жаштары бардыгы бирдей. Ушундай жакшы бир коз боз үй жасалыптыр. Ушунда мейман болуп аткан кез экендер. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз Актала Актерек деген айылдын ошол аялдар кеңешинин лидер айымдары. Эжеке өзүңүз тааныштырыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биз Ош областынын Ноокат районуна караштуу Төрөбай Кылатов атындагы айыл өкмөтүнүн Актерек айылынын эл өкүлү болом мен. Тажибаева Гүлмирамын. Мына азыр Курбан айт майрамы бизде аябай жогорку эң сонун деңгээлде өтүп жатат. Бул өтүшүгө себепкер биздин ушул Актерек айылынын демилгелүү лидер жигиттерибиз ушулга себепчи болду. Балдарыбыз, ошо Россияда иштеген балдарыбыз, жана ушул эле Актеректе жашаган бардык ошо жарандарыбыз, бардык өзүнүн салымдарын кошту, спонсор болушту. Ушул Курбан айт майрамы биздин балдарыбыз үчүн, неберелерибиз үчүн дагы бир салттуу майрам болуп калсын деп аябай аракет кылышып, ушу конкурстарды уюштурушту. Ошондой эле жаш балдарга көптөгөн акысыз оюндарды уюштурушту. Ичимдиктерди уюштурушту. Ошондой эле чоң адамдарга дагы ушу бүгүн келип ушу жерде баардыгы ак тилегин айтып, ушул биздин заманыбыздын тынч болгонуга шүгүр кылышып, ушу жерде Курандарды окутуп өткөндөрдүн арбактарга
дуа кылышып, ошондой эле эл журт бири-биrini сыйлап, ынтымакта ушул майрамыбызды аябай жакшы маанайда, жакшы деңгээлде өткөрүп жатышат. Ушу уюштурган жаштарыбызга мен ыраазычылыгымды билдирип кетем. Эжеке, мындай да, ушул күнгө чейин, же болбосо ушул күндө дагы сиздердин аймагыңыздардан башка жерлерде аза күтүү күнү катары белгилейттер да. Сиздерде бул жакшы өзгөчө болуп тур. Ушуга эл кандай кабыл алды? Биздин элибиз бул нерсени мына Курбан айтты майрам катарында аябай жакшы кабыл алышты. Анан биздин жаштарыбыз мурунку муундар Курбан айттын маанисин билген менен азыркы жаш балдарыбыз, азыркы келечектеги муундарыбыз ушул айттын маанисин жакшы түшүнүшпөйт эле. Эмне мына Кудай кааласа жылда ушул айтты аябай чыдамсыздык менен күтүшөт деп ойлоймун. Бул элдин маанайын аябай көтөрдү азыркы көрүнүшүбүз. Рахмат сизге, өмүрүңүздөр болсун. Ушундай бардык жерде ушундай нерселерди уюштурган өтө жакшы болот экен. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, жанагы Куран жарыш болгон жерде эми улуулар үчүн мына суроо жооп, Курандан, хадистен, адеп ахлактан суроо жооп болуп аткан учур экен. Күбө болайлык. Hadis. Kıyamatda hiç kандай kölökö болгондо канча түрлүү адамдар алган расмат түргөтүлөт. Kimdir? Жок. Канча адам мына kimdir? Мынакей мен урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү иш-чаранын эң бир жакшы демилгечилери, уюштуруучуларыны чогултурдум. Bir baştan суроо берсем, сиздерге бир эле суроо. Ушул ой пикир кимден чыкты? Анан кандай инсандар спонсор болду, же жаштарбы, элдерби? Ошолорду өзүңүздөр бир-бир тааныштырып айтып өтөрсүздөр, кимден баштап? Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Жалпы кыргызстандык мусулмандар ушул убакыттан пайдаланып, ушул бүгүнкү ушундай бир Алланын улуг күнүдө ушундай бир жакшы майрамды майрамдап атат экенбиз. Майрамыңыздар менен куттуктаймын чын жүрөктөн бардыгыңыздарды. Эми Байкенин сөзүнө келсек, кимден чыкты деген пикирге бул бир адамдан чыгып, бир адам же уюштуруп берген жок бул жерде. Мына ушул жерде турган үкөлөрүбүз, акаларыбыз бар. Бардыгыбыз биргеликте бизде буга чейин өтүп жүргөн башка коңуш айылдар да ошолордон бөлүнүп бир өзүнчө эле кылсак деген бир ой пикирлер келип, эң биринчи эле максатыбыз биздин ушу балдарыбыз ошол жерге барып көп элдин арасында кыйналбай өзлөрүчө кеңири ойношсо деген эле бир максат болду, эң биринчи немебиз. Ошонун негизинде эле анан өзүбүзчө бир адамдын, эки адамдын чечими менен эмес, көп эле адамдар менен ака укалар чогулуп туруп эле кегиле биз өзүбүздүн балдарыбыз үчүн ушундай бир уюштуруп берели деп эле уюштурулган нерсе. Сиздерге мына Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элибиз. Биз дагы ушу акабыздын сөзүгө кошулуп, жогоруда айтып кетти. Жалпы кыргыз элибизди куттуктайбыз. Бүгүнкү жасаган курмандыктары кабыл болсун. Бүгүнкү болуп жаткан иш-чара, майрамдык маареке бул баардыгы бул Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн. Анан финансы кайсыл жактан болду деп сурап кеттиңиз. Бул финансы ушул Актерек айылынын жалпы эли чогулуп, өздөрү акчаны ортого салышып, курмандык болобу ушул жерде эмне акысыз мороженое, балмуздак, суусундук, көп нерсе, бардык нерсе акысыз таркатылды. Бул нерсенин бардыгы элдин эсебинен болду. Анан дагы бир нерсени кошумчалап айтып кете турган нерсе, эң негизги бул жерде жаштарды уюштуруп, бириктирген бул да Максат акабыз. Максат акабызга терең ыраазычылык айтабыз. Рахмат. Кут болсун. Финансовый деп калдык. Финансовый жакка келген болсок, эл өзү салымы чоң, элдин өзүнүн, бирок ошондон эле бизге биздин мекендештерибиз, мигрант болуп жүргөн Москва жергесиндеги
Akterek Mavlian fondu dağı bizim özümüzün bir fondumuz var. Ayıldığımızın ошол жакта мекендештирип жүргөн ошолордун каржылап жардам бериши менен анан дагы өзүбүздүн ичибизде чыган жигиттерден дагы болду албетте кошумча каражаттар ошолордун негизинде ушундай бир жакшы күндөргө өткөрүүгө себепчи болот азыр. Мен бардык эле көрүүчүлөргө мындай салыштырмалуу бир суроо берип атам да. Ушул күнгө чейин бирок азыр эле ушул кезде дагы башка айыл кыштактарда аза күтүү күнү катары белгилеп атат да. Сиздердики өзгөчө болуптур. Ушул жакшы нишан да. Албетте сөз түрдө жакшы нерсе бул Курбан айтты. Негизи айтышат го мусулмандардын байрамы. Бул күнү биз жеп, чардап, ушу ынтымакта, эл биргеликте майрамдаш керек экен. Анан адат болуп калганда элде пата кылыпчы аза күтүү ошол нерсени өкмөттөн дагы айтылган, аза күтпөй пата кыдырмай жок элдер ошону жойгонго бир башталгыч болуп калаттыр эми ушул майрамдык эле. Өз айымды билдире кетсем, эми бул аза күтүү боюнча анан майрамды биз эми илгертен көп нерселерди түшүнбөй, билбей келгенбиз. Азыр эми ушул айылыбызда чыгып атат каарылар, алымдар, анан мамлекетибизден чыкты алымдарыбыз, ошолордун жардамында ушулар бизге майрам эмне, аза күтүү эмне экендерин көптөгөн талыкпастан мээнеттерди кылды. Ошолордун мээнеттеринин натыйжасында мындай майрамдарга жетишип атабыз биз. Ошолордон жардам болуп, өзүбүздүн айылыбыздагы дамлалардын көрсөтмөлөрү менен экөөнү ажырата билип ушундай майрам өткөрүп атабыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул жаштардан бардык айыл шаарлар областыбыздын деңгээлде мына Ош областы эле эмес, Баткен областы, жалпы эле Кыргыз Республикасы ушундай демилгени колгаса болот экен. Ушул жакшы көрүнүш экен. Жанатан бери күбөсү болуп атасыздар. Бул жерде өтө сонун. Анан өткөндөргө, арбактарга Куран окуш бир эки жолу эмес, канча жолу карылар конкурс уюштурупсуздар. Ошолордун бардыгы соо тийсин. Эми бардыгыңыздарды ушундай иш-чараларды өткөрүшкө чакырып кетет элем. Ушул кишилерден өрүнүң ырайлы. Сиздерге чоң рахмат. Бүтүн элдин атынан, көрүүчүлөр атынан сиздерге чоң рахмат. Саламатта болуңуздар. Мына ушул байкебиздагы жолдун алыстыгына карабай, биздин ушундай майрам күнү кубанычыбызды тең бөлүшүп, кыргыз элинин көрүшүгө, мусулмандардын жалпы кубанычын бөлүшүүгө себепчи болуп атат. Ушул байкебизден дагы Алла ыраазы болсун. Сиздин дагы Алла жолуңузду кең кылсын, келечегиңизди кең кылсын. Алла таала чын ден соолук берсин, сизге дагы узун өмүр берсин. Ар дайым ушинтип бүгүн ушул биздин кичинекей Баткен областы же Ош областында кызмат кылып атсаңыз, мамлекеттик деңгээлге чыгып кызмат кылыңыз. Сиз дагы международный мамлекеттер арасындагы деңгээлге жетип кызмат кылып, ушинтип мусулмандардын кубанычын тең бөлүшүп жүрө бериңиз ар дайым. Саламатта болуңуз. Рахмат сиздерге. Ассаламу алейкум. Өзүңөр тааныштырып, бүгүнгү болуп аткан окуяларды айтып бергиле. Бүгүнкү болуп аткан окуя, мисалы үчүн мен өзүмдү тааныштырып кетейин. Менин атым Ахмедов Али Имран. Бүгүнкү болуп аткан окуя ушу майрамдарда жык адамдар келип Курман айт майрамы болуп жатат. Жык адамдар киречи ошондой немелер болуп, Бүгүн жакшы ойнодуңар. Ооба. Майрам жакшы болуп атабы? Ооба. Нелер болду бу жерде? Батон ойнадык, ойнадык, соо иштеп, жыргадык. Канча сом төлөдүк? Бул бекер сом шетте уюштурайлы деп неме кылышкан, батондорду алып келип балдар ойношунда шетте неме кылышты. Демек силер өзүңөр спонсор болдуңар, же чоңдор, чоң акелерге рахмат. Өзүбүздө чоң акелерге рахмат. Ушу чыгаргандарга биз ойноткондарга шүгүр. Рахмат. Менин атым Айнура. Бул жерде көңүлдүү оюндар, дагы адамдардын көңүлүн көтөрүчү нерселерди уюштурушуп жатышат. Курман айт майрамыңыздар менен. Менин атым Аяна. Ушу айылдын тургуну болуп, ушу мектепте окуймун.
Akterek ayarında yaşayman. Sizlerle bayram, sizlerin kurban ayet bayramınızlar men kutuktayman. Bugünkü gün en yaxşı boldu. Bunday kunde men bolgan emasmin. Şu мороженое бесплатный бар жок, соğan бесплатный болуп жатат экен. Şu мага şu күн аябай жакты. Туган күнүмдөн жакшыраак күн болот экен. Туган күнүмдөн жакшыраак күн болот экен. Шосой болот экен. Şu dagы бир жолу майрамыңыздар менен. Mınakey urmatlı görüşçüler, biz hazır uşul vaqt çeyin körgeniңiздер Akterek ayıldan boldu. Bul ayıl Kulatov savxozu Nokat rayonunda joylashgan ekan. Bayramdan qayta o'tgan uchuruz. Elimizde, jerimizde bolup atkan murdattan kalıplanıp kalgan uşunday saltlardı жақсы салттарға айлансақ, жақсы салттарға өзгөртсек, жақсылықтарды ардайым жайылсақ, не үшін болбасын? Болот да. Ошону обласыбызды, мына коңшу областардан өрнөк алып, жаштардан өрнөк алып, бизде деле ошо мигранттарыбыз бар, жаштарыбыз бар, айылдын жаштары. Ошо биз дагы эле ошондой өрнөк алып, жакшылык экен, ушул жакшылыкты биз дагы жайылталы деген максатта ушундай бир жакшы иш-чараларды биздин айылда дагы, районубуздун айылда дагы ошондой колго алсак болот. Чындыгында эле бул Курман айт мусулмандар үчүн берилген эң бир ыйык майрамдардын бири. Ушуну майрам катары көрүп, азасы болуп, көңүлү чөгүп, ата-энеси өтүп отурган элдердин, коңшуларыбыздын же бир ошо туугандарыбыздын үйүндө эмес, ушундай бир мектептерде, стадиондордо өткөрсөк, өтө сонун болот экен. Сиздерге мына ушундай жакшылыкты бир көрсөтөйүн дедим. Азыр бул жерде бир гана ушундай иш-чаралар эмес, мына спорттук иш-чаралар да өткөзүп атат экен. Колго алайлык, урматтуу жаштар, урматтуу көрүүчүлөр. Бардыңыздар, ой пикириңиздерди комментарийде калтырыңыздар, ой пикириңиздерди билдириңиздер. Ушул жакшы көрүнүштү элге жайылтайлы. Жакшы комментарийди дагы, жаман комментарийди дагы, бирок ой пикириңиздерди айтсаңыздар, ушуга бир жакшы көңүл бурсак. Мен сиздерге күрөштөн бир аз көрсөтөйүн, анан жыйынтайын. Барыңыздарды жакшылыктарга чакырамын. Муну менен мен бирөөгө жаман басым өткөзүп же бир оор сөз тийгизиш максатым жок. Негизи эле ушул коңшу областыбыздагы Нокат районунда болуп аткан иш-чараны жалпы коомчулукка жеткизейин деген оюм болду. Өзүңүз эле баштайсызбы? Урматтуу көрүүчүлөр, бул жерде азыр жаштардын, балдардын ортосунда белбоо күрөшү болуп аткан экен.
Ayttın, bayramdın akırkı görünüşü, akırkı жыйынтыктоочу иш чарасы бул марафон болот экен азыр. Мына спорт уюштуруучулары бул жерде азыр марафон уюштуруп атат. Ушул жерден айылды бир тегеренип чуркап жүгүрүп келесиңер. Ушул жерден башталып, мына мектептин кире беришинен башталып ушул жерде бүтөт деп айтты. Ошого азыр старт берилет экен. Düşürgende, hop kettik. Düşürgende değil. Orasılar, yolda sıkan düğünde önüne vurmasınlar. Orasılar. Suriyalkalar turar. Varıp durup, dileklerini düğünden dağı olma. Saçlar düğünden her seke değişik dağda kaça varasılar. Yollar şocakta dağı var. Ama bir kuruk boğa kötüye düşüp, bir burada darvazana kesse, çok kıyınç varıp şolada. Deniz var mı? Cigör. Vallahi gel, cigör. Beratlar gel. Geldik bilen. Мінекей урматтуу көрүүчүлөр, азыркы марафонго чуркап кеткендер финишке жакындап калышты. Ошол Актерек айылыны бир катар айланып жүгүрүп келип, жеткени калышы финишке. Olay bıktık, olay! Göreceğim mi? Gel. Çekeye kaçtır, çekeye. Pişsin kafama. Bastır. Var mı bize bana mı? Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз мына бүгүн марафонду уюштуруп атабыз. Өзүнүн Курбан айт майрамына карата. Биз 1997 жылы төрөлгөн балдарданбыз.
биздин бул оюнду уюштурганыбыздын максаты, бул марафондун максаты жаштар арасында спортту чыңдоо, балдардын ден соолуктарын көтөрүү, ар дайым чындап ушинтип жарыштарга катышып жүрүшө берсе, ар биринин ден соолугу чын болот. Себеби бизде азыр 21-кылымда техника деген, моундай смартфон, телефон деген проблемалар көп. Ошолордон кичине болсо дагы айрылсын деп, аз да болсо өзүбүз кызыктыруучу приздерибизди коюп, балдарды марафонго чуркаттык. Рахмат. Ассаламу алейкум. Биз ошол марафонду биз баягы ден соолукту чыңдоо үчүн, анан кийин ким чуркай алат, ким чуркап жүрөт деген бир уламыштарды угуп, мындай эме кылып, ден соолукту чыңдоо үчүн баарыны чакырдык эле. Эми биз чоңдорду дагы чакырдык эле. Чоңдор эми себептүү болушуп келе албай калышты. Анан кийин ушул мектеп окуучулары жана эмелер баары катышып бергендери үчүн чоң рахмат. Жакшы биздин белектерибиз бар, белектерибизди дагы жакшы ыйгарабыз буюрса. Кадамжай телеканалына катталыңыздар, лайктардан басыңыздар, биз менен бирге болуңуздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, ушунча убакыт сиздер менен бирге болдук. Ошо мектептен чыгып бараткан учурубуз биздин көрсөтүүбүз аяк соңуна чыкты. Бардыгыңыздарга чоң рахмат көргөнүңүздөр үчүн. Ушундай демилгелүү жаштарыбыз эл арасында көп болсун. Барыңыздарды Курман айт майрамыңыздар менен куттуктадык.